açıksın. Sen açıksın. Sadırın ne kıldı seni de? Odan da fiyatlar. Ben üstünden yazıyorum sana. Ben ise uğuz. Ha, men aferist bolsam, ertaga sotda javob berasan. Ularda kompyuterda bor, dokumentalniy bor u yerda aka. Ош шаарындагы борбордук базар баш аламандыктан арылбай келет. Тагырагы 47 сотук жер тилкеге ээлик кылган Хикматулло Мырзамуратов жеке менчик жеринде соодагерлик кылып жаткандар менен соттошуп, карама-каршы пикирлер орун алууда. Учурда талаш жаратып жаткан аймактын жашоочусу менен жерди бошотуп коюу үчүн арыз менен бир нече жолу кайрылыптыр. Бирок ал жер жашоочунун ата-бабасынан калган жер экенин айтып, жеке ишкерге эч кандай тиешеси жок деп жатышат. Бүгүнкү күндө ал жерге кызыл китап кылып атты. Бұл жер арендасы түгеген өзі. Еш қачан жеке меншікке беріліш керек емес. Абдулла, мен документтарым күйіп кеткен, 10 жылда еш қандай документ қалған емес деп, қайрадан документ жасатып, мамлекеттен 5 миллион ақша өндіріп алды. Комиссия мен үйімге келеді, жеке адам үйге келеді, жеке адамы текшереді, видеолары бар. Барыбір Абдулла, Ош көшесі. Ата бабамдан бері, 18 кылымдан бері атамда документі тұрады. Атамдан қалған үй менікі. Hazır o жерде жол болған дейді. Өзіні мизамсыз деп айтып отыр, өзінің сөзіменші. Бұға чейінки адамдарға бұлар мизамсыз отырады дейді. Мизамсыз отырса не үшін ақша алады? Рас мизамсыз екен, өзінің сөзіге жауап берсін. Базар дирекциясына 2019 жылға чейін беріп келгенмін. 19 жылы сотқа беріп, мені өзі өткізіп алды. Ошоға қарабастан беріп тұрсам 2 мыңнан беріп тұрам. Ошоны аз деп мен азыр үш күнде кыйнап келет болчу. Белгилүү болгондой, калаадагы борбордук базар Акбура дарыясынын 2 жээгин ээлеп жатат. Мындан улам 2 жээкти бириктирип турган башкы көпүрөнү жеке ишкер Хикматулло Мырзамуратов өз учурунда элдин пайдасы үчүн өз каражатынан салып бергенин айтууда. Бирок дал ошол көпүрөнүн үстүн соодагерлер ээлеп мыйзамсыз отургандарын билдирди. Азыркы наркы 100 миллион сом мен чөнтөгүмдөн бекерге инвестиция кылып бердим. 800 adamga jumuş orun qilib ay sayın 5 milyon so'mda men налог төлөп kelganman Sabitaga чейин. Mayada o'chirib turishadi. 1 soat, ikkita teleshga kelib qolsa, o'talib olgan. Muraylik kira olmagan, o gubernator kelib kira olmay, ana meni chaqirib turib, jalinib, bardiq dokumentini qilib berem. Undan tashqari sen bu yoqqa 100 metr, bu yoqqa 100 metr senga targ'ivoy tochkalarni qilib berem, ruxsat berem, shu ko'prni qurib ber. Deb iltimos qilgani uchun qilganman. Menga o'sha negizda. Bu 47 soti edi, men 92-yili Gosimishtovadan satып алганмын. Анткени менен мындагы соодагерлер жеке ишкерге карата терс маалыматтарды берип жатышат. Аталган аймакты өз учурунда кызматынан пайдаланып ээлик кылып алган дешет. Мындан 12 жыл мурун Ош калаада орун алган жарандык уруш учурунда бардык иш кагаздарым жок болуп кеткен деген жөө менен мамлекеттен компенсация өндүрүп жерди менчиктештирип алганын айтышууда. Кур'ан düşer, Худа урsun. Sotda üşeymen, üşe boldu, üşeymen da. Sen Xudodan qo'rqmagansan. Jasur Azimov, Ekatagi inspeksiya, arxitekturani barida kelib, buni mizamsiz to'xtatib asal deganda to'xtatmay jasab atadi. Ne puli ko'p. Ana 2 yildan beri to'lab yurdik bu yoqqa. Shu bo'lgani, bu odam aytib o'tadi, men 2010 dan beri to'lashim kerak edi deb o'tadi. Bugungacha bozor direksiyasiga to'laganman. Bu vaqtcha akchalar talab qiladi, qanday bo'ladi? O'shanday qilib o'tadi. Endi u bozor bilan suylashadi uni, to'g'rimi? Бул маселе бир нече жылдан бери уланып келет. Жеке ишкер Хикматулло Мырзамуратов учурдагы Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимовдун атын атап базарда соода саты кылган соодагерлерди коркутуп келгендиги айтылууда. Ошондой эле Акбура суусун жээктеген базардын жар боюна бир катар күркөөлөрдү өткөн жылдары курдурган, бирок мамлекеттик тийиштүү кызматтар кооптуу экенин эскертип жыйынтык чыгарып берген экен. Ал эле эмес өрт коопсуздугу үчүн базарга кирүүчү аймактарды ачууда талаштуу жагдайлар орун алып жатыптыр. Суунун нар көзүндө туруп, бер көздө эмне бар бул кишиге немен немен жанагы пожарный пирстин. Бул пожарный пирс болуш үчүн бул жөн эле тийишип аткан себеби мынал жакта базары иштебей атат, ишке түшпөй атат. Ошон үчүн мына жерге чинге тийсе, мунун мурунку тарыхы бул киши менен мына биздин менчигеси сүйлөшкөн экен. Менчигеси бу жерден ортоку базардан проход бермек экен. Бул киши көпүрө салмак экен. Мен у аялды сөзү менен бул көпүрдү курганым жок. Наоборот, у аял менге жалынган. Мен ону участкойдо аркасында мен жолум бар. Өшөргө курайын десем, "Ой, хожеке, мен ам иштатып калайын, маядан жол ачам, мындай кылам" дегениге ишенip курдум.
Соодагерлер менен жеке ишкерлердин тиреши боюнча жогоруда аты аталып жаткан вице-мэр Жасур Айзимовго бардык. Учурда бул боюнча тиешелүү кызматтар териштирүү иштерин жүргүзүп жатат дейт. Негизинен мыйзам боюнча агып жаткан дарыянын жээги 50 метр аралыкка чейин коруктагы жер болгондуктан жеке менчиктештирүүгө туура келбейт деген жай бар. Ал жайлар суу чарба башкармалыгына караштуу болуп калат. Ошентсе да шаардык мэрия өз жерлерине өздөрү ээ боло албай жатыптыр. Жалпысынан аталган маселе келерки жылдары базардын ордун алмаштыруу менен чечилет деген жообун айтып жатат. Точканы сот коюп берет да эми. Озу биз службалар эми сот жыйынтык чыгарыштан бурун биздин кагаздарыбызга негизденет да эми архитектура, экотехинспекция барды биз берген заключениябыз отрицательный. Ал жерге болбойт, водоохранный зона небезопасно ал жерге. Ана биз биринчи очередде ошо жарандарды коопсуздугун ойлошубуз керек. Поэтому мен дагы эгер мен оюм, жеке пикирим ал жерге андай кооптуу бир дүкөн кылыш. Мен ал киши менен андай бир мамилем жок да, тесный мамилем жок. Мен коркпойм, ал сөз, ушак сөз, пожалуйста, бир жерге кайрылсам мен Кудай кааласа коркпойм да. Ал жактан эч дымам жок. Жогорудагы орун алган жагдай бир нече жылдан бери орун алып келет. Экинчи Борбор калаанын так ортосунан орун алган базардын тагдыры алдыңкы убактарда чечилет деген убадалар берилип жатат. Ушул тапта Борбордук базардын базар деген мыйзамдуу макамы да жок. Баш аламан жеке менчиктерге өтүп, ар ким каалагандай иштетип келүүдө. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Нур Ньюс, Ош шаары.